Ар бир партияда жакшы кишилер бар. Жакшы кишилер болгон болсо партияны тандайт. Жакшы киши болгон болсо ошол партияда турбайт. Ал жерден чыгып кетет, кетип калат. Маселен, менин көз карашым 2007-8 жылы бүтүн президент менен, жогорку кеңеш менен дал келбей калдыбы? Мен кеттим ғой. Менин көз карашым 2009 жылы президент менен дал келбей калды. Таштап туруп кеттим ғой. Эмне кылып отурасың ал жерде? Мен ошол партия жаман, бирок мен жакшымын дегендерге түк ишенбейм. Жаман болсо жакшы болуп чыгып кет. Мына кыз башы менен Чолпон Жакупова чыгып кетти го. Антип өзүңөр алдабагыла. Партиясы жаман го, бирок өзү жакшы. Андай болбойт. Жакшы киши жакшы партия менен болот. Мен бир мисал келтирдим. Стамбулга чакырышып, жакында келдим. 4 жерде жыйын өткөрдүк, дал ушундай жыйындарда. 30 миңге жакын кыргыз бар экен Түркияда. Ушундай студенттер кайдыгер эмес, Бишкекке чейин келип, кабинетиме келип, суранышта отуруп. Бизге да барып бериңиз. Россиядагы эле кыргыздар сыяктуу биз дагы ошондой эле кыргызбыз дегендей. Сизди көрүп, мына ушул эмнеден көрүп алып, биз көз күйөт, эмне үчүн бизге келбейсиз деп. Мен айттым, чакырдыңар. Мына чакырып келдик деп атайын келип 2 студент. Барды. Бирөө ушундай суроо берди. Динара айым, сиз сыяктуу. Сиз дейт, эгерде билим берүү көгөрүп турбай, билим берүү министри болуп барсаңыз, сиз оңдой делеңиз көзүңүз жетип көгөрүп барың ошол жерге дейт. Мен айттым, ким алып барат мени? Ким алып барат? Жок, сиз барам десеңиз барасыз да дейт. Мен барам. Барып биринчи буйрук менен 55 университеттин 47 ректорун иштен айдайм. Биринчи күнү. 47 ректордун 47 депутаты бар. 47 министри бар. 47 депутаттын президент менен байланышы бар. Мен экинчи күнү кетпейм бул жерде. Анан силер айтасыңар, койду эле иштей албай кетти. Бул маселе. Мен барганга ага буга каршылыгым жок. Мен текеберленген жерим жок. Мен айттым го, мына Баткендеги маселе боюнча колдон келген жигиттерге берчи деп, бербейт. Мына куру кыйкырыкты жасашып атты. Күн сайын Айбалаев баш болуп. Мен айттым го, намысың болсо келчи түзөтүлгөн. 120 мың кошо кел, эксперттериңди чогулта кел. Бири келдиби? Келбейт. Ошого мисал келтирип айттым. Силер мага моундай деп атасыңар. Мына бир чака сүт, 10 литр сүт. Тап таза ап-апак нак сүт. Анан бир кичинекей кашык менен даараттананын суусун куюп коём. Бир кичинекей кашык. Ичесиң ошол сүттү. Ичпейсиң го? Бир тамчы эле кошулду да баягы даараттанадан, бир тамчы. А бирок 10 литр сүт. Ичпейсиң го? А силер тескери айтып атасыңар мага. Бир чака даараттын суусуна бир тамчы сүт болуп кошулбайсыз. Эмне болот анан? Мен дагы ошондой болом дедим. Ана азыр Тажыбай мырза мисал келтирип айтпадыбы? Караңыздар Чилини. Кичине бааны көтөрүп койду, элдин бүтүндөй баары чыкты. Азыр алар андан дагы артка кайтып, андан дагы көбүрөөк жеңилдиктерди берди эле, эми бир жолу калп айттыңар, бүтүндөй кеткиле деген талап коюп атат. Макрон башында чыкканда мен эч кандай силер менен келишимге барбайм деди. Сары камзырларды. Сары камзыр да, сары кемселдеги эле, маданияттуу десеңер. Камзыр да. Вот аларды бирөө башкарып атабы? Жок. Коом чыкты. Мана өткөндө ошолорду сабап салды эле, бир аялды уруп аткан экен, бир аялды. Бирөө чыдабай кетип, бая полицияларды уруп, көпүрөдөн ар жакка өткөрүп жиберди эле, аны кармап алып, милиция участогуна алып барды. Полицияга. Ал ким экен? Баштагы Париждин чемпиону экен, боксер. Ал кечирим сурады. Мен чыдабай кеттим, аял кишини уруп атты эле полиция деди. Мен чыдабай кетип, мен аял кишини коргодум деди. Деди ага канча? 45 000 евро айып салды. Айып салды. Түндө саат 11-лерде Парижде. Ошол замат
Париждегі ел топтолып, таңғы саат 5-ке чейін 1 миллионға жақын евро топтап қойды. Сен төле, сен біз үшін жабыр тарттың деді. Сен біз үшін күйдің. Ал шығып, қайра жалынды, жалбырады, тоқтатқыла, мен разымын, жетет, маға 45 мың еле керек еле, 1 миллионға жақындап кетіп бартады деді. Қалғанын өзің іштет деді. Мына қоғам, мына қоғамдың аң сезімі, мына жауапкершілігі не болады? А бізде болса рас болып тұр дейді. Ал жерде чоң ұштымдықты көрсетпеш керек еле деп қояды. Ал аялды қорғап атады. Аялын тептірбей атады. Өзінікі емес, жөн эле француз аялы. Мына қоғамдың жауапкершілігі. Орысша оқып қалған оқшайсың балам, мындайда нравственность общества, нравственность интеллигенции будет падать ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. То есть они взаимозависимы. Они ответственны перед друг другом. Ошон үчүн айтат, зачем пинать зеркало, коли рожа кривая? Егер коом бир жакта турса, коом түзгөн бийлик ошол коомдун күзгүдөгү отражениясы. Жеткире алдым ба? Рахмат.